39 жаштагы Мамлакат Бердибаева өткөн жылдын сентябрь айындагы каргашалуу окуядан бери жаңы курулган үйүнө киргенине аз эле күн болду. 8 баланын энеси Капчыгай айылынын мурдагыдан түп тамырынан өзгөрүп кеткенин айтып, бир гана кооптонуу сезими калды дейт. Тополоң чыгып кетсе, бир нерсе чыгып кетсе, кандай болот балдар деген эмеде эч жакка чыга албайсың. Энди мурда таштап айылга барып келет элең, түнү кеңири жатат элең, ошол да. Энди мурда эч нерсени ойлобой, тамак ашты, балдардын кийим кечесин ойлоп күнүң өтөт эле. Азыр энди тынчтыкты ойлоп, тынчтык болсун деп ошону ойлойсуң да. Мурдагы жашоо энди ошондой жашоо кайтып келсе жакшы. Миңдей тургун жашаган Капчыгай айылынын жашоочулары акырындык менен үйлөрүнө кайта баштаган. Тажик аскерлери өрттөп жараксыз кылган 80ге жакын үйдүн ордуна жаңы үйлөрдүн курулушу дээрлик аяктап калды. Бирок мындан ары эч ким кол салбайт деген кепилдик болбогондуктан жергиликтүүлөр чек аранын чечилүүсүнөн үмүт артып турушат. Шарттар өтө жакшы, сон десеген болот. Мамлекет тарабынан жакшы шарттар түзүлүп берип атат. Бирок коопсуздук караш керек. Эми каралып атат, бирок чек ара чечилмейинче дагы эле кичине кооптуу деген менин жеке эле пикирим негизи ошондой да. Эми чек ара аскерлер деле бар, бизде каралып атат коопсуздугубуз да. Эми бирок мынандай келишип, мына делимитация демаркация иштери аякталса өтө дагы жакшы болот эле. Капчыгай айылынын дагы бир тургуну 52 жаштагы Алмат Сайтмуратов каргашалуу окуядан бери эле эч жакка кетпегенин айтат. Үйүнүн курулушу бүткөндөн кийин үй бүлөсүн чакырып алган. Мамлекет тарабынан бардык шарттар түзүлүп жатканына ыраазычылыгын билдирип, тынчтык жашоону тилеп отурат. Келиндерибиз, балдарыбыз менен, небелер менен мына келип, ошо өкмөттүн салып берген үйлөргө кичине кирип, жашоодун кайрына мына улантып атабыз дегендей, ошо өзүнө уна түшүп келатат. Жакшы шарттар менен жакшы иштеүүлөрдү бүтүрүп берди. Өкмөткө дагы рахмат. Ушинтип четте калтырбай, элди таштап койбой, ушу эмне кылып жардам берип, тургузуп, кайта келип, көчүп атабыз, көчүп келип жашап атабыз. Өткөн жылдын сентябрында Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышта Баткендин Капчыгай жана Достук айылдары дээрлик толугу менен талкаланган. Аталган эки айылды генералдык планга ылайык кайрадан түптөп куруу чечими кабыл алынган. Учурда эки айылга 500 миллион сомдой сарпталып, жол, ичүүчү жана суга суу менен камсыздоо иштери дээрлик аяктап калды. Бул каражатка мектеп, бала бакчалары да курулат. Таза суунун долбоорлору бүткөн, азыркы учурда жумуш жүрүп атат. Суу түтүктөрүн жаткыруу жумуштары жүрүп атат. Ар бир жол, ички жолдор асфальттанат. Муну өзүбүздүн жол тейлөө кызматы аткарып атат бүгүнкү күндө. Электр энергиясы бардык ошол айыл боюнча электр энергиясынын жаңылоо мамычаларын алмаштыруу, көчө жарыктандырууларын орнотуу бул бүткөн. Өткөн жылдын 14-17 сентябрь күндөрдөгү тажик агрессорлору тарабынан 661 турак жай өрттөлүп талкаланган. Анын 423 жашоого жараксыз болуп калган. 238 үйгө зыяны тийгени боюнча такталган. Мындан сырткары 300дөн ашуун мал жандык уурдалып өлгөндөрү да бар. 88 автоунаа, социалдык жана административдик объектилер көпүрө талкаланган. Министрлер кабинетинин төрагасы алдын ала маалымат боюнча жалпы чыгым 8 миллиард сомдон ашаарын маалымдаган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.